Assalamu alaikum ат сүйүүчүлөрү, амансыздарбы? Жыгач коргондо мына ушул Элдияр досумдун таран уруктан бир өспүрүмү бар экен. Мен муну сиздерге тартып тааныштырып берейин деп келип калдым. Байкап турсаңыздар, Элдияр достон толугураак маалыматын алып берем. Бул Элдияр ушундай нарак бирактан аттарды алып келип, багып, тарбиялап, сатып иш кылат. Булну дагы ошол таран уруктан деп алып келгенмин дейт. Карим бул тору бышты болду досум. Ол караматтагы жанакы таран деген аттын уругунан. Бир үкабыз алган экен. Досуна саттыр, ошонун досунан мен алдым. 1 жылдан ашып калды досум. Линиясы жакшы. Аны ошо берип атканда айттылар, ака, бул калтатай. Дедилер, мун кунандар менен кошо алгам да. Мунун кунан болуп калды деп ат келген. Мына тишин көрсөтүп коелу досум. Көрсөтчү. Өткөндө бир акабыз дагы эми бышты болуптур деди да, мына тиштерин эми алмаштырып атат досум. Анан атты быйыл жай менен багып бактым досум. Жеп ичкенине жооп, улактарга эми апарып салып чабып атам досум. Жакшы. 3 улак чабырдым. Улагына Кудай кааласа жооп досум, кирип чыкканына, чуркаганына. Ана алигинтип эле көп эле кыйнаган жокмун, ушу 3 улак болду, 3 улакка барып келдим да, Кудай кааласа, Кара улакка. Мына жерге тал жакка, Комсомолго бардык. Парашютка барып чабып келдик, ушинтип чабып атабыз досум. Таран экени далил менен, Таран экени далил менен, ал үкөлөрүбүз алганда мынан чоң тамга менен тыды басып иштеген экен досум. Таранды? Ооба. Ушу тааныгандарга салып турасам. Ошолордон деп айтышты. Жакшы экен. Буту болу жакшыбы? Буту болу таптаза досум. Мен тартайын. Бул Элдияр досум да ушундай нарак бирактан аттарды алып келип өстүрүп, тарбиялап, сатып иш кылат. Жакындан тартып берейин, жагактары, кабак башын, маңдайын, көкүрөктөшүн, туяктарына. Туяктары да сонун экен, кара туяк. Калың экен, Жакшы досум. Туягы мындай. Аркаларынан көрсөтүп. Болду, алыс кетпе. Алыс кетпе. Бияга карайбыз досум. Болду, кайта бер Элдияр. Досум, мунун баасын айтасыңбы? Мунун баасын досум 250 миң сурап атам досум. Ошо мен деле алганда жакшы эле пул алгам. Ошо булар Кудай кааласа жакшы экен, чуркап атат досум. Ошо айткандай чыкты, Кудайга шүгүр, рахмат ошо кетишпеген ага. Жакшы экен. Жакшы мал. Жакшы экен. Рахматын айтат да. Жайы менен жемин жеди досум. Мынакей. Жегени, ичкенине жооп. Таза өзүбүздүн кыргыз жылкылардан, тектүү кыргыз жылкылардан ат кылам дегендер болсо, мына ушул досумун таран тайына кайрылсаңыздар болот. Мен экранга номерлерин калтырамын. Тай Сузактын Жыгач Коргон деген айылында. Жашы 2 асый, жазга 3 асый болот. Каплер деген мына сынду койгон көк аттын документи ушул экен. Паспорту. Мынакей. 2017, 16, 17. Багыда келсеңиздер жакындан көрүп аласыздар. Мына сыртында качтын. Жок, эме кашкалары эмелери бар. Мына полный сапат этет. Ошо кызыл да. Мына жагында көрүп коелу. Дагы ачкын. Ачасың? Ачы бер. Белер неме кыласың? Мынакей. 3 буту ак. 3 бутунда турат, кызыл ак. Мурду, пешенеси мурду кашка экен, Ооба. Ушул экен мынакей. Эми бастырып ары бери көрсөтчү Элдияр. Мына досум эми 10 күн болуп келген. Могу жака бастырабыз күндө, мен бул жака өтө алайын. Болду, кайры бер. Сымкатты экен ушул, Жыгач Коргондо. Порода Орлов беле? Орловский. Орловский. Азыр дагы да мен жанынан паспортун көрдүк, эми кыргызча маалыматын алып берейин. Бул качан келди, баасы кандай, ал жакта эмне кылып жүргөн. Элдияр, айта бер досум, бул атты тааныштыра бер. Карим досум, муну бир Максат деген ажакабыз алып, экинчи хозяин ошол орус кыз минет эле мунага чейинчи. Жанакындай спортивный площадкаларда минген ат да. Ал акабыз алды дагы жазында үйүргө койду, 12 бээге койду. Үйүрү гаранча досум. Анан ошо ат кеп, Кудай кааласа биз ушу
Şu elge salabı da alып келдик досым. Aha. Бул демек Улакка чабылган жок. улак такыр көрүлө экен анда. Элек досым. Эми адаптация болуп, эми көнүшүп атат. Ак келгенде кичине кыйналып калды жолдо. Россияда деле чабылган жок. Жок, Россияда чабылган эмес. Койду. Мына азыр менин колума келди. Келгенден бери эми кичине баскандарын басып өзү түзөт сөзүн ачыгы. Ат жолдо кыйналып калды. Жакшы экен. Границада туруп калып, кайтара обратно кетип, анан кайтара жүктөлүп келип, ушу жолдо 12-13 күн жолдо жүрдү да машинадачы. Ат өтө эзилип кыйналып калган. Буту кол тазабы экен? Буттары таптаза досум, ушу арканы кичине жипке кыйып алдым. Наркы экен? Ооба. Арка жагын кичине кыйып алдым. Анан бул кашын үстү кичине жарылып калды, бул да уже айыгып калды. Мына ал керек. Жакшы. Жакшы экен. Анан таза мал досум, 4 буту таза. Кыйылган жер болсо, пулун алса, улакка деле өтүп алса болот да. Менет кылыш керек да только. Жакшы мал. Жакшы экен, жакшы экен. Линиялары дагы Кыргызстанга бирөө келди, нокатта чуркап атат экен. Анан мобильный деп аксакал киши минип шапкан саткан ат ошо ат менен бир тууган, ошонун атасы экөө бир. Жана Иркутскийде бир жакта улакта, Красноярскийде. Ошо ат менен бир тууган. Кыргыз балдар ошо кишиге саткан, ал киши казактарга чоң пулга сатты. Ошо досум. Жакшы экен. Анда азыр паспортунда келсе көрөр, ага чейин биз дагы бою башында айтып коелу. Канча бой? Бою досум 70 десем, сәл чоң болуп кетет. 65 плюс да. Плюс. Ооба. Сен өзүң деле 70 деп ашык чыгасың досум, өлчөсү. Сендер кандай болуп калды элдер досум? Жеп ичкендери жакшы досум, жеп ичкендеринде сөз жок. Жеп ичкени жакшы баары деле. Ушу биздин жерге кичине көн албай кыйналып атат. Келгенде бүгүн мына 10 күн болду. 20 күнгө барып куда калса сон болуп калат да. Баасын айт досум. Баасы досум ушу $6000 сурап атабыз. Кемит бересиң? Ооба. Кеми бар жакшы эле куда калса. Жакшы экен. Досум менин боюм 180. Чоң ат экен бирок. Чоң экен. Жакшы нерселер кымбаттуу болот досум. Бул өзү чоң эле пулга келди эми. Буйрук экен. Кичине басып түшүп саталды. Коюп алды. Капля. Боюну ушу досума ченеп алсаңар болот. Бойду канча деп аттың элдер? Бою 1.55. 55 плюс, а? Ооба. Кабактар да сонун экен бирок. Жакшы мал досум. Жон жакшы, жакшы палвантай экен. Арканга үйрөтүп койдум. Эзип миндим быйыл, жай менен сууга миндим досум. Жакшы мал. Пышы бүтүп тур да? Пышы бүтүп таза. Сен дагы тарбиясын жакшы бересиң досум. Жакшы экен. Жеди жакшы эле.